шыктандырып, ой азамат, ой алтыным, ой сен укмуш турбайсыңбы деп койсоң, ал ошолордун баарын эле аткара берсин. Бирок ошонун ичинде иргелеп отуруп, кайсынысына чын эле чакырып бар болсо, ошонусуна акыры барып токтолот да. Биз чектебешибиз керек да. Ооба. Балдардын шыктандыруудан тышкары мен жаңы эле бир жаш карындашым менен сүйлөшүп калдым ошо. Анан ал жакында ошо бирөө менен баш кошкон жатат. Биздин инилерибиз менен чаган. Экөөбүз сүйлөшүп кетип айтып атпаймынбы, ай, сенин максатың жолдошуңду бактылуу кылуу, анан жолдошуңдун чакырыгы эмнеде болсо, ошол чакырыкта жашаганына жардам берүү. Ооба. Өзүңдүн чакырыгыңды эле, өзүңдүн максатыңды, өзүңдүн бактыңды эле талап кыла бербей, тескерисинче ошол жолдошуңдун бактысы үчүн күрөшүп, жолдошуңдун чакырыгы эмнеде экенин билип, сезип, анан ошол мисалы үчүн бизнесмен болсо, анан ал көп иштеп атса, бир идеялары бар болсо, сага келип туруп, менде момундай идея болуп атат. Ошол идеяны мондай кылсам, кандай кылсам десе, а сен түшүнбөйсүң бизнести. Алтыным, башымды оорутпай эле койчу, менден сурабай эле койчу, мен жигит түшүнбөйм. Анан барып тегизден сурабайсыңбы десең, ал үйгө келип сага айтат да биринчи. Анан сен болсо аны шагын сындырсаң, анан ал балким чын эле деп көңүлү түшүп, ал ишти толук кандуу кылбай калышы мүмкүн да. Эгерде сен түшүнбөсөң дагычы, алтыным, сен эң мыкты бизнесменсиң да, кантип ушундай идея сага келди? Мындай элде жок идеялар сага келип турат. Сен мен аябай сыймыктанам, азамат, давай, кылып көр деп. Анан кылып туруп, банкрот болуп калып, ал ишке ашпай калса, урушуп, талашып, таарына отурбай, эч нерсе болбойт. Баягы чыгаша чыкмайын, киреше кирбейт. Эмкисинде болот деп шыктандырып койсоң, балким чын эле анын чакырыгы бизнесмен. Анан келечекте чын эле жакшы бир күчтүү бизнесмен болуп көтөрүлүп кетет. Деп жаңы айтып бератканда мына ушундай да, ошентип биз бири-бирибиздин керек болсо жолдошубуз, жубайыңдын чакырыгындагы билип, анан ошону шыктандырып, колдоп, көтөрмөлөп туруш керекпиз да. Эң сонун